Нурислам Абдиманапов Калашников 74 автоматын толук эмес түрдө чачып кайра жыйноодо. Ал катардагы жоокер эмес болсо да, куралды 34 секундда тетиктерин бириндетип кайра курады. Биз буга чейин мектептер арасында турнирге катышып жүргөндө биздин агайларыбыз ошол автомат Калашников 74 үлгүсүндөгү куралын бизге чачып жыйноону үйрөтүп, ошол бүт маңызын түшүндүрүп өткөн. Ошол жактан биз түшүнүп, чачууну үйрөнүп келип, бул жакта азыр полигонго келгенде, полигондун өзүнө сүрүү болот экен, кээ биркилер адашып кеткендер болот. Бирок ал жакта чыныгы результатты ушул жерде коебуз, ал жакта деле жакшы результаттарды көрсөтүп атканбыз. Аскердик кызматта иштегибиз келет. Бүгүн Ош шаарындагы Кыргыз Республикасынын Коргоо министрлигине караштуу ок атуучу полигон талаасында мектеп окуучулар арасында мыктыгер аталышындагы аскердик патриоттук спорттук жана тарбиялык мелдеши болду. Ага Ош облусунун Жети районунан 100дөн ашуун окуучулар келишкен. Сынактын алкагында өздөрүнүн күчүрмөн даярдыгын командалык топ менен биргеликте аракеттенген окуучулардын коопсуздук чаралары да каралган. Мына сиздерде бүгүн форма кийип, чыныгы аскердик талаага келип, ок атуу жана бардык тиешелүү аскердик кызматка жабдыктар менен камсыз болуп, жана көнүгүүлөрдү өтүп, өздөрүңүздөрдү жок дегенде бир күндүк аскердик кызмат өтөңүздөрдү өтөсүңөр. Негизги максаты ушу ата мекенди сүйүүнү даңазалоо, аскерге жана мекенчил болууга, патриоттулукка даярдоо, жана ошондой аскердик мекенчилик сезимдерди ойготуу максатында иш-чаралар өтүп жатат. Ден соолугу жана башкасына зыян келип калбаш үчүн атайын медицина кызматынын дарыгерлери ал жерде кызмат өтөйт. Атайын даярдыктан өткөн аскер кызматкерлери жана ички иштер органдарынын кесиптик даярдык бөлүмчөсүнүн кызматкерлери ар бир окуучунун жанында көнүгүүлөрдү аткарууда чогуу коштоп жүрөт. 7 бөлүктөн турган мелдешке окуучулар жигердүү катышты. Ар бир командада 20 өспүрүм, улан жана кыздар бар. Аталган иш-чаранын негизги максаты алгачкы аскерге чейинки даярдыгын, мекенин жана жерин сүйүү, коргоо сезимин жогорулатуу, мектеп окуучуларынын тартибин бекемдөө, бири-бирине болгон достук мамилесин чыңдоо болуп саналат. Бул учение бизге патриоттук сезимдер берип атат. Бири-бирибизди сынап, күчүбүздү мелдешип, ким күчтүү, биз утуп чыгабыз деген мен ойдомун. Кудай кааласа. Негизи кечеде биз атып көргөнбүз. Кечекисинде бирок коркуулар болгон. Бүгүн жакшы. Буга чейин биз да атканбыз. Өзүбүздүн айылда атканда коркуу сезимдер болгон. Бүгүнкүсүдө коркпой, кечегине караганда жакшыраак результат болду бизде. Бүгүн нормально аттым деп ойлойм өзүмдү. Буга чейин жок атпадык, биринчи жолу атышыбыз болду. 5 ок аттык жалпысынан. Чырда болду, аз-маз, бир аз коркуу болду. Жок, коркподум азыр. Башкача сезимдер болду, мындай толкунлангандай болду. Ок аткан өзгөчө сезим го дейм. Бул патриоттук сезимдер жаратты да. Коркуу сезими болгон жок, бирок окту буга чейин биринчи жолу кармаганым үчүн кулагым бүтүп кичине кыйналып калдым десем болот. Мелдештин жүрүшүндө окуучулар алгачкы медициналык жардам көрсөтүүнү, саптык ыраттуулукту, күчүрмөн самбоонун жакындан коргоонунун ыкмаларын, тиешелүү куралдарды колдонуу жана атууну үйрөнүштү. Аны менен катар аскердик, саптык ырларды жана башка көнүгүүлөрдү өтүү менен биргеликте аскердик кийим кечесине жана тартибине да көңүл бурулду. Мындай иш-чаралар өз кезегинде балдардын туура жол тандоосуна өбөлгө түзөт дейт адистер. Бул да болсо ушу балдардын арасында кылмыштуулуктун алдын алуу боюнча жакшы жемишин берет деп ойлойбуз. Биздин келечегибиз ушу балдардын мыйзамдуулуктун, коомдук тартиптин сакталышына, ата мекенди коргоого дагы өздөрүнүн кийинки иш-чараларына жакшы таасирин тийгизет деп ойлойбуз. Иш-чарага катышкан ар бир окуучу талаа ашканасынан даам сызып, алдыга чыккан окуучулар баалуу сыйлыктардын ээси болушту. Мындай иш-чара Ош облусунда биринчи ирет уюштурулууда. Чынарбек Алипбеков, Муслим Ахмеджанов, УТРК, Ош.